30 жылдан кийинки төрдөгү төрага Чыныбай Турсунбеков эч өзгөргөн жок. Акын катары эскерип атабыз. Себеби акындын жолу саясаттын жолунан улуу экендиги. Айылдагы үйүн бала бакча кылып берип койдук дейт. Буудай деген бул адал бизнес да. 60% Чыныбай Акунович камсыз күн сайын. Жүрөгү саясатчы окшош эмес болчу. Жүрөгү акын бойдон калды да. Чыныбай Турсунбеков атындагы фонд бүгүн Кыргызстандагы эң чоң поэтикалык фестиваль өткөздү. Менин көз алдымда биринчи мен Чыныбай Акуновичтин өзүн эмес ките менен тааныгам. Студент кезде азыркы Жедегер Салаев, Кожогелди Култегендер менен бирге чыккан. Анан 89-жылы мен агайым болуп, бизди айыл чарба жумуштан алып барган. Андан кийин Чыныбай агай азаттыкка кетти, Турцияда кетти, ишкер болду, ишкерлер союзунун төрагасы болду, депутат болду, фракциянын лидери болду. Анан Кыргызстанда экинчи адам төрага болду. Кыргыздын жигиттери эмнеден жаңылат? Кызматы бийиктеген сайын мүнөзү өзгөрүп баштайт. Мен үчүн 30 жыл мурунку катардагы мугалим Чыныбай Турсунбеков 30 жылдан кийинки төрдөгү төрага Чыныбай Турсунбеков эч өзгөргөн жок. Бул анын айкөлдүгү, адамгерчилиги да. Экинчи биз азыр Чыныбай Акунович жөнүндө ал төрага болду, ишкер болду, спикер болду. Анын баары унутулуп, биз Чыныбай Турсунбековду акын катары эскерип атабыз. Себеби акындын жолу саясаттын жолунан улуу экендиги. Кыргыз эли далай спикерлерди көргөн, далай депутаттарды көргөн, далай ишкерлерди көргөн. Бирок акындын жолу улуу экендиги. Тилекке каршы Чыныбай Акунович поэтикалык потенциалы мындан да күчтүү болчу. Аны ачып булбай кетти да. Эрте чыкты поэзия аранына. Анан илимге кетти, ишкерликке кетти. Эгерде Чыныбай Турсунбеков Шайлебек Дүйшөев менен Кыялбек Румбетов сыяктуу башын поэзияга салып салганда, мындан да биз поэзиянын бийиктигинен көрөт элек да. Өзү эми ал кишинин деле күнөөсү эмес. Поэзия өзү жаштык. Чыныбай Акуновичтин ырлары ошо жаштык кезинде бир көтөрүлдү. Анан кийин бир 15-20 жыл ал поэзияны четтеп кетти. Акыркы жолу ошол 50 жылдыгын Манас Түрк университетинде өткөздү. Бул ишкерликте жаратман катары эсте калды. Акындыкта ошол жарк этип жанган эң алгачкы ошо 24-35 жаштагы поэзиясы. Андан кийин жакшы жазыш кыйын өзү. Өмүр бою поэзияга өзүн арнап койгондор деле 365 ырды 360 күн жаза бербейт. Бул акындардын бир жылда 4-5 себеби жүрөк күн сайын толкуй бербейт да. Ошол сезим күн сайын келе бербейт да. Поэзия деген бул учуу. Жерде жүргөн адам поэзия жаза албайт. Бул такыр бөлөк дүйнөнү кабылдашың керек. Жана дрон жайлоону көргөндөй көрүшүң керек да. Көз карашы. Ишкерликке Чыныбай Акунович жөн эле келген жок. Бул күнтүн бир эле фактысын айтып берейин. 2006-жылы ал ишкер болчу. Ошондо Акон фирмасын биринчи көрдүм. 12 спецназ Финполициядан барып басып жазып алыптыр. Сен оппозицияны финансылагансың деп. Мен агайым мага чалды. Анда депутаттардын кичине таасири бар эле. Биз 6 депутат барып, биз деле спецназ болуп калганбыз. Чыныбай Акуновичтин офисин Финполициянын спецназынан бошоттук. Анан ошентип тепки көрүп жүрүп, Кыргызстандын элин буудай деген бул адал бизнес да. 60% Чыныбай Акунович камсыз күн сайын. Ошентип атса келип баса калып, элге нан берген, буудай берген бизнесменде. Аны айла жок түшүндү да. Ушуларга кор болгондон көрө мен да саясатка барышым керек экен деп. Чыныбай Акунович жүрөгү саясатчы окшош эмес болчу. Жүрөгү акын бойдон калды да. Бул саясаттан пайда издөө эмес, саясаттан элге жакшылык кылайын деп келип, анан ошол доор, ошол агым менен агып кетти дагы. Бизнестеги менеджердик талантын парламентте жакшы колдоно берди. Спикер катары мага 4 жагдайды эсте калды. Биринчи 40 жыл мамлекетте иштеп жүрүп, анти-мамлекетчил адамдар көп. Кичинекей киросону кармайт, мыкчыгер могу жерди көрөт, башка эчтекени көрбөйт. Могу кабыл алган чечимиң 10 жылдан кийин мамлекетке тескери таасир болгонун түшүнбөйт. Чыныбай Акуновичта мамлекеттик масштабтуу стратегиялык көз караш болчу да. Бул өтө сейрек. Орусча государственник деп коет. Мамлекетке берилген инсан. Чыныбай Турсунбеков поэзияга канча берилсе, Чыныбай Акунович поэзияда калп айтпаган инсан. Ал колдору бар го, Кудайга 1000 мертебе калп айтсам, ырыма 1 мертебе калп айтпадым деп. Ошол сыяктуу эле Чыныбай Турсунбеков мамлекетке 1 мертебе калп айтпаган инсан да. Экинчи, калыс инсан. Анан өмүрүнүн акыркы күнгө чейин
ал биз үчүн кетти. Биз оппозицияда микрофонго чыга калабыз, айла жок бизге сөз берет, анан өзүнүн фракциясы кызматтан алды. Калыстык болгондук үчүн кетти. Бул акыркы жоокер сыяктуу чек араны коргогон парламентаризмди акыркы күнгө чейин коргоду. Мен чоң рахмат айтайын дегеним, Чыныбай Турсунбеков атындагы фонд бүгүн Кыргызстандагы эң чоң поэтикалык фестиваль өткөздү. Августка калды окшойт. Мен Жазуучулар союзуна келгенде билдим, 3 фестиваль өтөт Кыргызстанда. Бирөө Абдилет Доров деген аксакал Курбаналы Сафаров атындагы поэзия фестивалын электе өткөзөт 32 жыл бою. Карасаңыз, бир кыргыздын демилгечи жигити мамлекеттен бир тиын албай поэзия фестивалын өткөзүп келатат. Алыкул Осмонов фондусу быйыл өттү биякта. Эми Чыныбай Турсунбеков айтып коеюн дегеним, биз ыржандуу элбиз. Эмди жылдан баштап дагы 2 фестиваль өтөт, Экөө тең эл аралык деңгээлдеги. Быйыл түрк дүйнөсүнүн Алыкул Осмонов атындагы фестивали Бишкекте өтөт. Эмдиги жылы түрк дүйнөсүнүн 1 апрелде Жолон Мамытов атындагы жаштар фестивали Ошто өтөт. Ошентип жылына Кыргызстанда 5 поэтикалык фестиваль болот. Азырынча масштабы жагынан эң чоң фестиваль бул Чыныбай Турсунбеков атындагы фестиваль. Ошо сөзүмдүн соңунда ишкер Чыныбай Турсунбеков, акын Чыныбай Турсунбеков, илимпоз Чыныбай Турсунбеков, бирок менин эсимде мамлекетчил Чыныбай Турсунбеков бойдон калды.